Өлкө башчы Садыр Жапаров билим берүү жана илим министри Болотбек Купешевди кабыл алды. Казакстан аркылуу жүк ташыган айдоочулардын маселеси талкууланды. Өлкөдө бир суткада 371 адамдан коронавирус табылды. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөөдөн өткөндөр 85 миңден ашты. Орхан Инандыны таап берем деп $50.000 автоону алган шектүү кармалды. Эртең 4-июнга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 3-июнда өлкөнүн билим берүү жана илим министри Болотбек Купешевди кабыл алды. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма-сөз кызматы билдирет. Анда илимий кадрдык мүмкүнчүлүк, билим берүү системасын санариптештирүү, билим берүү жана илим жаатындагы мыйзамдарды инвентаризациялоо маселеси талкууланган. Мамлекет башчы баланын инсан катары калыптанышында негизги этап болгон жетилүүнүн жана мектепке чейинки билим берүүнүн маанилүүлүгүн белгилеген. Өлкө башчы балдарды кичинесинен активдүү кылып өстүрүү керектигин белгилеп, бул мектепте кесиптик билим алууда ийгиликтүү окууга жана иштеп кетүүгө кепилдик болоорун кошумчалады. Жапаров билим берүүнү өнүктүрүү боюнча 2030-жылга чейин бекитилген концепцияны андан ары жайылтуу зарылдыгына токтолду. Мамлекет башчысы мектептерде электрондук кезекке тургузуу тутумун жакшыртып, бул процессти айрыкча Бишкек шаарында натыйжалуу жана ачык айкын жүргүзүү зарылдыгын кошумчалаган. Жалпысынан билим берүү системасынын деңгээлин жана ага болгон элдин ишенимин жогорулатуу өтө маанилүү. Ошондой эле негизги баалуулуктарды калыптандырып, адептүү инсанды тарбиялоо үчүн адеп ахлактуу өнүктүрүү боюнча предметтерди киргизүү зарыл, деди Садыр Жапаров. Ал эми билим берүү министри инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыкка ылайык этика, эстетика боюнча предметтер киргизилип жатканын белгилеген. Министр Купешев Россиянын жардамы менен курула турган орус тилдүү мектептердин долбоорун ишке ашыруу кайсы этапта экенин да айткан. Аларды салуу үчүн жер тилкелери аныкталган. Биринчи этапта Ош, Каракол шаарларында жана Чүй облусунун Сокулук районунда 3 мектептин курулушун баштоо чечими кабыл алынган. Андан кийин курулуш иштери Баткен облусунун Баткен шаарында, Талас облусунун Манас районунда, Нарын облусунун Нарын шаарында, Жалал Абад шаарында, Ош облусунун Өзгөн районунда жана Бишкек шаарындагы калктуу конуштардын биринде башталат. Жолугушуунун жыйынтыгында Садыр Жапаров Купешевке Кыргызстандагы илим жана билим берүү чөйрөсүн мындан ары өркүндөтүү боюнча бир катар конкреттүү милдеттерди койгон. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Казакстандын Кыргызстандагы элчиси Рапил Жошубаевди кабыл алды. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма-сөз кызматы билдирет. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана башка чөйрөдөгү эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулашты. Сүйлөшүү учурунда Казакстандын аймагы аркылуу жүк ташыган кыргыз тараптын унааларынын кыргыз-тажик чек арасындагы тыгыны маселесин чечүүгө өзгөчө көңүл бурулган. Ошондой эле Улукбек Марипов элчини Кыргызстандагы дипломатиялык ишинин башталышы менен куттуктап, жооптуу кызматтагы ийгиликтерди жана жемиштүү ишти каалады. Кыргызстанда 3-июнга карата коронавирус дагы 371 адамдан аныкталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма-сөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда Бишкекте 169, Ош шаарында 40, Чүй облусунда 91, Ош облусунда 20, Талас облусунда 5, Нарын облусунда 8, Ысык Көл облусунда 24, Жалал Абад облусунда 13, Баткен облусунда 1 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 299 адам коронавирустан айыгып чыккан. Бишкекте 196, Ош шаарында 10, Чүй облусунда 50, Ош облусунда 6, Талас облусунда 5, Нарын облусунда 6, Ысык Көл облусунда 13, Жалал Абад облусунда 13 адам сакайды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 5, Чүй облусунда 4 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1662 бейтап, амбулатордук түрдө 1847 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1094 бейтаптын абалы орто оордукта, 448 адамдын абалы оор жана 93 бейтап өтө оор абалда жатат. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 13 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алган. Пандемия башталгандан бери 4708 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4598 медкызматкер айыгып чыкты. Ал эми Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 105840 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 99474 киши айыгып чыкса, 1830 адам каза болду.
Өлкөдө өткөн суткада коронавируска каршы вакцинаны 2660 адам алды. Алардын ичинен 1891-ине экинчи доза сайылды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка караганда жалпы 85241 адам эмдөөдөн өттү. Алардын ичинен 39159 вакцинанын экинчи дозасын алгандар. Аймактар боюнча алганда Бишкекте 21044, Ошто 6545, Чүй облусунда 14144, Ош облусунда 11766, Ысык Көл облусунда 8127, Талас облусунда 3703, Нарын облусунда 3974, Жалал Абад облусунда 11463, Баткен облусунда 3731 адам эмдөөдөн өткөн. Эскерте кетсек, 29 мартта Республикалык иммунопрофилактика борбору Кытай өлкөсү тарабынан берилген коронавируска каршы Sinopharm вакцинасынын 150 000 дозасын алган. Ал эми 22 апрелде Россиядан Sputnik V вакцинасынын 20 000 дозасы, 10 майда дагы 20 000 дозасы алынып келген. Эмдөө 25-28 күн аралыктык камтуу менен 2 рет жүргүзүлөт. Вакцинаны алгандан кийин терс учурлар каттала элек. Орхан Инандыны таап берем деп, анын жакындарын алдап кеткен жаран кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясы билдирет. Маалыматка караганда, кечээ 2-июнда Бишкек шаардык милициясына Түркиянын жараны арыз менен кайрылган. Маалым болгондой, өзүн УКМКнын кызматкеримин деп тааныштырган белгисиз жаран Сапат билим берүү мекемелеринин президенти Орхан Инандыны таап берүүгө убада кылып, Subaru Impreza унаасын жана $50,000 алып кеткен. Бул факт Кылмыш жаза кодексинин 204 беренесинин 3-бөлүгү менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, шектүүнү издөө башталган. Милиция кызматкерлери бул ишке шектүү катары Ош облусунун 27 жаштагы тургунун кармашкан. Тинтүү учурунда Subaru Impreza унаасы, $50,000, аны менен бирге ок-дарылары бар травматикалык тапанча, 12 патрон табылган. Шектүү буга чейин соттолуп, учурда эч жерде иштеген эмес. Кармалган жаран убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Азыркы тапта шектүүнүн башка кылмыштарга тиешеси бар же жоктугу текшерилүүдө. Эртең 4-июнда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Калган аймактарда жаан-чачын жаабайт. Бул тууралуу Кыргыз гидрометтен билдиришти. Күндүз Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Ош облусунун тоолорунда өткүн өтүп, күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн +17, +22, күндүз +32, +37, Талас жергесинде түнкүсүн +15, +20, күндүз +30, +35. Баткен, Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн +18, +23, күндүз +33, +38. Ысык Көл облусунда түнкүсүн +9, +14, күндүз +23, +28. Нарын облусунда түнкүсүн +7, +12, күндүз +23, +28. Ал эми Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн +19, +21, күндүз +35, +36 градус болот.